Саламатсыңарбы балдар? Биз азыр аналогия боюнча тесттердин айрымдарын түшүндүрүүгө аракет кылалы. Анда эмесе көңүл буруп карагыла. Музыка композиторго туура келе турган жупту тандайбыз. Албетте бул жерде өзүңөр карап тургандай эле ыр акын деген жуп туура келет. А вариантын белгиледик. Ошентип биз туура белгилеппиз. Анда экинчи суроого жакшылап көңүл буралы. Конкурент атаңдаш дейт. Бул суроого жооп туура келе турган жооп дос атаңдаш. А варианты туура келбейт. Оң сан бул дагы болбой калды. Эркиндик эрк. Жок, бизде кесиптеш, кызматташ деген сөз конкурент атаңдаш дегенге туура келет. Демек, азыр биз ушул учурда конкурент атаңдаш жупка туура келе турган жуп кесиптеш атаңдаш деген Г вариантын белгилеп көрөлү. Г вариантты белгилейбиз. Мынакей, биз туура вариант тандаптырбыз. Анда эмесе үчүнчү суроого көңүл буралы. Коркуу, качуу. Корккон үчүн качасың, албетте. Аасында жумуш кылган үчүн чарчайсың. Бда алдоо болгон үчүн ишенбестик пайда болот. Г тилдөө, мактоо булар экөө бири-бирине карама-каршы сөздөр. Г оңдоо, бузулган үчүн оңдойсуң. Демек, бул жерде бизге туура келе турган жуп жумуш, чарчоо. Коркуу, качууга туура келе турган жуп жумуш, чарчоо. Анткени жумуш кылгандан кийин чарчайбыз. Бул жерде алдоо деген биринчи болуп, андан кийин ишенбөө болгондо туура келмек. Азыр бизде ошон үчүн бир гана вариант туура болуп атат. А вариантты белгилеп көрөлү дагы. Автор бизге кандай туура белгиледикпи белги берет. Анда А вариантты белгилеп көрөлү. Мынакей, А варианты туура экен. Бирок биз адашып Г вариантты белгилеп алдык эле. Автор туура вариантты көргөзүп берди. Кийинки суроону карайбыз. Кийинки 4-үнчү сурообуз оңдоо, бузуу. Коркуу, качуу, ишенбөө, алдоо. Мына эми бузулган үчүн оңдойбуз. Качуу менен коркуунун орду алмашып калыптыр А вариантында. Алдоо болгон үчүн ишенбөө жаралат, алдаган үчүн ишенбестик жаралат. Демек, азыр шарт эле туура жоопту Б деп белгилеп көрө берели. Б варианты бизге туура көрүнүп атат. Анткени мынакей туура белгилептирбиз. Б варианты туура. Андан кийин дүйшөмбү, шаршемби. Бул жерде дүйшөмбү, шаршембинин ортосунда шейшемби калып кетти. Демек, январь, февраль катар айтылып атат. Бүгүн эртең катар айтылып атат дагы. Жаз, күздөрдүн арасында жай калып кетти. Анда В варианты туура экен. Жаз жана күз. Күкүм, нан. Нандын күкүмү, андан кийин жыгачтын тарандысы. Көмөч нан туура келбейт, суу чакка туура келбейт, сантиметр килограммда болбой калды. Демек, нан, күкүм нан деген жупка туура келе турган бул таранды жыгач. А варианты туура. А вариантын белгилейбиз. Мынакей. Анда 7-нчи суроону дагы көңүл буруп көрөлү. Чуркоо, суусоо, чаңкоо дейт. Эңсөө каалоо, кубаныч кайгы, ачуулануу, кыжырдануу, калдыр күлдүр, ызы-чуу. Бул жерде А вариантын туура деп белгилейбиз. А варианты бизге туура болуп турат. Анда А вариантын белгилеп көрөлү. А варианты туура экен. 8-нчи суроо эркин себеп, түбөлүк аягы, кыйын чечим, милдеттендирүүчү макулдук, сүйүндүрүүчү үмүт дейт. Бул жерде эркин себеп деген вариантка туура келе турган бул кыйын чечим деген Б варианты туура келип атат. Эркин себеп деген жупка туура келе турган вариант кыйын чечим. Б вариантты белгилейбиз. Б вариантын туура деп белгилеп алалы. Суроолоруңар болсо комментарийге калтырсаңар болот. Түшүндүрүүгө аракет кылабыз. Андан мынакей биздин белгилеген жообубуз туура чыкты. Андан кийинки суроолоруна дагы көңүл буруп көрөлү. Бул телеграммада аябай жакшы группа ачылган экен. Окуучуларга кыйла жардам болуп жатат. Анда мына математика бөлүмүнө токтолуп көрөлү. 23-тү
32-ге бөлгөн чоңбу, 115ти 163-кө бөлгөн чоңбу. Эки тилкени салыштыруу экен. Бул жерде А тилкеси албетте чоң. Мынакей А тилкеси туура деп берилди. Андан кийин x y суммасын 2-ге бөлгөндө 4 чыгат дейт. Демек x менен y суммасы 8. Аны 4кө 2-ге бөлгөндө 4 чыгат. Y плюс u плюс t дейт. Булардын суммасын 3кө бөлгөндө 6 чыгыш керек. Демек 18-ди 3кө бөлсөк 6 чыгат. Анда бул жакта 8ге 18-ди кошконубузда 26 болот. 26-ны 5ке бөлгөнүбүздө 5тен тийип 1 калдык калып калат. Демек 5ке караганда 5тен тийип 1 калдык калган тилке чоң болот. Анда А тилкеси чоң экен. А вариантты белгилейбиз. Анткени бизге 5тен тийип 1 калдыгы калып калгандыгы үчүн 5ке караганда чоң деп эки тилкени салыштыртканда А вариантты белгиледик. Мынакей А варианты туура экен. Эми бул сүрөткө жакшылап көңүл бура турган болсок, бул үч бурчтуктун EFD чекиттери ABC үч бурчтугунун жаактарынын ортолору деген шартты айтып коюптур. EFD үч бурчтугунун ички аянтынын областы же болбосо DFS үч бурчтугунун ички областтын аянты чоңбу деп эки тилкени салыштыргыла дептир. Бул жерде өзүңөр байкагандай эле жаактарынын тең ортолору болгондугу үчүн бул жердеги үч бурчтуктардын ичкиндеги үч бурчтуктардын баардыгы бири-бирине барабар. Демек эки тилке бири-бирине барабар болгондуктан биз В вариантты белгилейбиз. Салыштыруу учурунда эгерде эки тилке бири-бирине барабар болсо, анда В вариантты белгилейбиз. Мына биз туура белгилеппиз. Эми кийинки чиймеге көңүл бура турган болсок, ОН чекити биринчи чейректе туруп атат, оң сандардын чейрегинде. Демек n саныбыз оң сан. Ал эми МО чекити 4-чү чейректе терс сандардын чейрегинде туруп, М чекитибиз минус болгондуктан, терс сан болгондуктан бизде азыр А тилкеси чоң, n саны чоң деп белгиленет. А тилкесин белгилеп көрөлү. А тилкесинде n деген саныбыз оң сан болгон үчүн терс сандан чоң болуп эсептелет. N Y огундагы оң сандарда жайгашты. Ал эми M дегенибиз X огундагы терс сандарда жайгашты. Мына А тилкеси чоң. Эми бул сүрөткө көңүл буралы. Бул сүрөттөгү киши ким деген тарыхтан суроо берилиптир. Боронбайбы, Тагай бийби, Атаке Баатырбы, Ормонханбы? Боронбай эмес, Тагай бий эмес, Ормонхан эмес. Бул сүрөттөгү киши албетте Атаке Баатыр. Мына ошентип биз туура белгилеппиз. Кийинки сүрөттү көңүл бурабыз. Кийинки сүрөттөгү таштар. Бул кайсыл жердеги таштар? Коло доорунан калган таштарбы же саймалуу ташпы? Баласагында жайгашкан ташпы? Ата бейитпи? Коло доорунда калган таштар эмес, баласагында жайгашкан таштарга да окшобойт. Ата бейит эмес бул жер. Бул албетте саймалуу таш. Саймалуу таш деген вариантты туура деп белгилейбиз. Биз көрүп турган сүрөттөгү таштар саймалуу таш экен. Анда кийинки сүрөткө дагы жылдырып көрүп, карап көңүл буруп көрөлү. Бул эмненин сүрөтү? Бул биз кайсыл жерди көрүп турабыз? Манастын күмбөзү, Шах-Фазил күмбөзү, Ташрабат, Өзгөн мунарасы. Биз көрүп турган сүрөт Өзгөн мунарасы эмес, ага окшобойт. Ташрабат дагы эмес, Манастын күмбөзү эмес. Демек биз көрүп турган сүрөт Шах-Фазил күмбөзү деген вариантты белгилейбиз. Мына биз туура вариантты тандаптырбыз. Анда кийинки суроолорго өтсөк. Бугу урусунун Россияга кошулушу. Бугу урусунун Россияга кошулушу бул 12 январда болгон окуя эмес. Бул 19 январда да болгон эмес. Бул 1855 жылы болгон. Бирок даталары туура келбей жатат. 11 январда да болгон эмес. Бул окуя Бугу урусунун Россияга кошулушу 1855 жылдын 17 январында болгон. Бүткүл Кыргызстанда Совет бийлиги качан орногон? Бүткүл Кыргызстанда Совет бийлиги 1918 жылы орногонун билебиз.
1917 эмес, 19 эмес, 20 эмес, бул окуя 1918 болгон эле. Бирок биз 19 белгилеп көрөлү. Жок деди, силердин жообуңар туура эмес, чын эле бул окуя 1918 болгон. Коло доорундагы эки маданияттын кесиби эмне үчүн эки башка деген суроо коюлган экен. Эки гана вариант берилиптир, эки башка эмес дейт. Табигый шарт дейт. Биз табигый шарт деген жоопту тандайбыз. Табигый шарт деп тандап көрөлү. Автор бизге жооптун туура эместигин көрсөтүп берет. Табигый шарт экен. Байыркы кыргыздар жөнүндөгү эң алгачкы маалымат биздин заманга чейинки 202-жылда болгон эмес, 6-кылым дагы эмес, биздин заманга чейин 201-жылы болгон деген вариант туура, 7-кылымда эмес, мына ошол вариант туура деп белгиледик. Андан кийин Карахани доорундагы улуу окумуштуулар, булар Аристотель, Геродот, жок, булар эмес. Геракл, Аристотель, бул дагы вариант туура келбейт. Жүсүп Баласагын, Махмуд Кашкары деген вариант туура келет. Мынакей, ошентип биз бүгүн дагы айрым бир тесттерди белгилегенге, түшүндүргөнгө аракет кылдык. Балдар дагы жакшылап аракет кылып окугула келечек үчүн. Кыргызстандын байлыгы, өлкөбүздүн байлыгы жаштар силерсиңер. Биздин кең байлыктарыбыз, ресурстарыбыз чектелүү. Биздин байлыгыбыз бир гана жаштарда, үмүтүбүз силерде. Жакшылап билим алып, жогорку билимдүү болушуңар керек. Мынакей азыр жакшы, силерге баардык тараптан